такыр келбей койду да. Барбайм деп мойнуларым прям айландырып, желбиреп неметип турат балдар деп ойлогом. Мен ошондо аябай коркур деп аткам да. Востокто болот го бандай өзүн клоун сериалын деле көргөн муж бир ушунчалык жаман экен, жеткенде бирок буф өтүп четкен да. Тартылып койчу сраныч депчи ушундай. Өзүм эле таандык, өзүм идеям. Махаббатым жүрөгүмө бөлүк салдың, махаббатым. Саламатсыздарбы, жалпы эле кыргыз элим, Ош ТВ телеканалы. Саламатсыздарбы, куш келдик. Сөзү Асыранкул Жээнкулов агабыздыкы. Обон Алишер Мамадалиев акебизге таандык, мыкты аранжировщик. Махаббатым деп аталат. Бул клип негизи тартылган учурда аябай көп кызыктуу учурлар болду. Бийчилер менен дагы, чармачылык топ менен дагы, ошол клипмейкерлердин балдары менен күлкүлүү, ыйлаган учурум дагы болду. Анткени Махаббатым клибинде көргөн билчүлөр болсо, Карагой деген жерге барганбыз. Ал жерде жол биринчиден аябай узак экен. Махаббатым сен арманым, арманым. Клиптин негизи сценарийси, сценарий деле жок, ал жерде жөн гана бала менен кыздын бири-бирине болгон сүйүүсүн чагылдырганбыз. Өзүм эле таандык, өзүм идеям. Баягы бир өзгөчөлөнүп бир жаныбар керек дегенде мага Тилек Кожонов деген актер, мыкты жигит ошол сунуштаган, төө тартпайлы анда деп. Өмүр өтүп бара жатат, түрдүү ойлор жолго салат. Бул өзү негизи бул ыр баягы восточный стилде болгон соң, сөзсүз түрдө мен баягы клипмейкер менен биринчи сүйлөшкөндө деле айткам, кандай стилде каалайсың дегенде, сөзсүз түрдө баягы элге көрсөткөн сюжетибиз деле ошондой болсун депчи, баягы чагылдырган нерселер. Мен өзүм өңү түсүм деле баягы восточная девушка болуп, анан кийин баягындай өзү колдон келсе кепрларга барып, ошондой жерлерди тартсаң аябай жакшы болмок. Эми бирок өзүбүздүн деле кыргыз жерибизди аябай жакшы тартып алдык. Буюрса, жакшы клиптердин катарына кошулду деп ойлойм. Өмүр өтүп бара жатат, түрдүү ойлор жолго салат. Ошол төө менен тартылып аткан учурда аябай багы ушундай бир кандай десем, борон болуп, шамал болуу эле баягы мен ырдап аткан кадрымда мен чачтарым учуп атпайбы, ал башында биз ойлогонбуз да, шамал болбосо кандай кылабыз, бантип желбиреп неметип турат балдар деп ойлогонбуз. Негизинен өзү чындыгында ошол күнү аябай шамал болуп, жамгыр жаап аябай неметкен. Бирок ошого карабастан сөзсүз түрдө кадрларды алып алыш керек болду. Анан эң кызык учуру бул төөнүн баягы адамдай эле характери болот экен да, мүнөзү болот экен. Баягы кааласа өз билген кылат, каалабай койсо такыр турбай дагы коет экен да. Анан төө ушунчалык оор болот, өзү бийик болот, анан ээси гана башкарылат экен, биз эмес да. Биз бул жерде кыздар менен баягы күтүп турабыз, төө бир аз бир бизден алысыраак турат да, эми коркобуз, ал учурда бар. Бирок ошол төө отурган жеринен турбай коюп, биздин жаныбызга такыр келбей койду да. Барбайм деп мойнуларым прям айландырып, ошондой учурлар биз күлүп атабыз, катты кырып. Бирок убакыты ушунчалык туур. Кыздар немеге тойго кечигип өтүшөт. Мен дагы тойго барышым керек, жарым бар. Махаббатым, махаббатым жүрөгүмө бөлүк салдың, махаббатым, махаббатым сенсиң менин барым. Мен бир учур болот кадрда, мен ошол төө жанымда турат. Кичине эле бир аралыкта жанымда турат, мен ошондо аябай коркур деп аткам да. Эми баягы за кадрым деле нерселер бар, баягы кадр сыртында коркуп бакырып жүргөн учурларым болот. Бирок баягы сөзсүз түрдө кызсың, коркосуң, аял заты болгон соң тиште берет деп дагы коруп кетесиң. Ошондой учурларда жаман күлгүң дагы келет экен, ыйлагың дагы келет экен да. Төө менен кадимгидей сүйлөшө кеттик да. Тартылып койчу сраныч депчи ушундай. Анан сөзсүз түрдө ээси төөнүн мүнөзүн өзү бандай кандай десем сүйлөшүп алдыбы билбейм, бирок алып келди да биздин жаныбызгачы. Келгиси келбегендиги аз келгенсип аябай өзүнө баягы жаш бала баягы чалкасынан кетип аңтарылат го, ошондой болуп чалкасынан кетет экен дагы. Баягы түшкөндө дагы прям буф өтүп четкен да. Оор четкен, коркуп биз качып аттык да, бакырып, бирок тартылыш керек болду. Жүрөгүмдү багындасың, кандай асыл жансың, аппак болгон менин таңым, менин жаным менин. Сени күтүп ойлономун, сезимдерге козгогомун, ойнобогун, ойнобогун, ойнобогун. Карагойдо, Карагой өзү абдан кооз жер экен.
мен Карагойго жеткиче ыйлап баргам, ушунча да алыс боло өзүм баягы за рулем болчумун. Машинам баягы чарчап калдым. Баягы чач жасалгам жасап, шамал, чаң, жол азабы, жол укмуш бир ушунчалык жаман экен. Жеткенде бирок ошол кадрды алгандан кийин кооздукту көрүп, клиптен көрүп мен абдан ыраазы болдум да. Клипмейкерге деле учурдан пайдаланып Сейит Зулумовго айтар элем, сабырдуулугуңга рахмат депчи. Анткени айтурган чыдап кой, кадрлар аябай жакшы чыгат, карап тур дегенини мен азыркы учурда вот ошол клипти көрүп байкап коем да. Чындыгында жакшы кадрлар алынганда ал жер аябай кооз жер экен. Мен ал жерде тартылып атканыма абдан сүйүндүм да. Менин клибим ушул жерде тартылып атат. Биз Кыргызстан негизи ушундай сонун кооз жерлерге бай экен. Негизи бул сен айтканда сценарий жок, анткени бул ырдын өзү сөзүнө баягы уйгаштырдык биз. Өмүр өтүп бара жатат, түрдүү ойлор жолго салат дегенден уже бизди деп туруп эле баягы баланы бир көрүп туруп эле баягы жактырып калат дагы, ошол баланы эңсеп эле жүрөт, бала кызды эңсеп эле жүрөт да. Бул сырдуу гана бандай бири-бири менен баягы жолуга албай эле ушундан аягындан кийин баланын жүрөгүн кармап неметет го, ошол жеринде мындай Восток делает тонко, Востокто болот го баягындай өзүн клоун сериалында эле көргөнсүңөр, ал жерде дагы баягы Жади баланы издеп эле монтип эле жүрөт го. Ошол сыңарындай эле ушундай бир сырдуу бир сүйүү болду. Форма өзү негизи баардыгы өзүмө таандык. Башымдагы монтип неметип койгон, ал материалдан алып туруп, жыртып, үзүп туруп эле өзүм тагып алгам. Ошол учурда пайда болуп калган нерсе, акыркы кадрында эле. Анткени баягы өзү негизи баягы кандай десем, ошондой нерселер такканда аябай жакшы жарашчу да мага. Аны билбей эле мен чачым жөн эле жазып барып алган экен. Маны башымда бир нерсе болсо жакшы болмок деп койдум да. Кийин деп карасам материал турат. Алдым дагы жыртып байлап алгам. Өмүр өтүп бара жатат, түрдүү ойлор жолго салат, биздин ошол ак сүйүүбүз жүрөгүмдө. Махаббатым клибинде негизи бар эле кадрлар аябай жакты, бирок бир учурда ошо Карагойго ушунчалык жол алыс барып алып, кадр аз эле берилип калган го. Ошону эмнеге көп бербей койдуң деп Сейитке дагы айткам да. Ошол апам дагы айтат да, ушунча кооз жерди көбүрөөк тартпапсыңар. Өзү негизи көп эле тартканбыз, бирок колдонбой калганбыз да, баягы монтаж учурундачы. Ошол нерсеге аттин кылам, бирок кадрлар аябай жакшы болгон. Бирок баягы дагы мен баягы сүйүнгөнүм ошол мага плюс болгону ошол төөнү кошулганы эле ошол мени коздоду десем болот. Ырымды, клибимди учурдан пайдаланып төөгө да рахмат айткым келип атат. Махаббатым, махаббатым, жүрөгүмө бөлүк салдың, махаббатым, махаббатым, сенсиң менин барым. Комментарий өзү көп эле жаман келе бербейт мага, ачык эле айтайын. Болот арасынан мисалы 100 адам болсо ошонун бир 20сы. Андай деле прям аша чабып мени каралап, клибиң болбой калып турган, үнүң жок же бийлей албайсың, ана мындай деп көп эле комментарий андай нерселер көп келе бербейт. Кудайга шүгүр, элдер жакшы эле кабыл алып атышат. Эми ырчын өзүнөн андай кандай орусча айтканда зависит этет. Кандай элге өзүң тартып алсаң, эл ошондой кабыл алат. Бирок азыркы учурда элдин пейили кээде өзгөрүлүп кетет. Бирде башканы сүйлөп, элдин оозунда элек жок дегендей эле эртең может башка нерсени жазаттыр. Ошондуктан мен комментарийга деле көп деле көңүл бура бербейм. Баягы жаман комментарийлер болсо сөзсүз түрдө андан бешпеттир унутула берем. Демек баягы ырчы болгон соң ошол нерсени өзүң баштадыңбы, аягына чейин чыгышың керек. Ширин түштөр кечимдеги ошол түндөр эсиңдеби? Кээинки учурларда мисалы үчүн болот да мындай учур, бир ырды чыгарсаң, мисалы үчүн сени сүйөм деп чыгарсаң, кимди сүйүп калдың деген суроолор келет.
жүрөгүңдө оорун пайда болуптур, тигиндей мындай, ана ата эне болсо, ата энең арнап чыгардың деген сыңарындай эле сөзсүз түрдө ал учурда болот. Мисалы үчүн мен апакем деген ырым бар, ал апакем арналган чындыгында. Ошол сөздөрү деле, бирок кээрки учурлар бар, мен ырлар мисалы үчүн кандай десем, ар кандай темада. Жок, кээрки учур бар. Ал мисалы үчүн менин ашыгым колхоз баласы деген ырым дагы бар да менин. Айылдык баланы сүйүп калдым деген дагы бар да. Жашоодо андай эмес да. Жок, андай эмес. Ошондой эле сыңарындай, мисалы үчүн элдин талабына деле караймын. Мисалы үчүн эл эмнеге кандай десем, суу сап турат, сүйгөбү, алмагабы дегендечи. Ошонун сыңарындай эле баягы сөз түрдө сүйүү болуп эле, ана сени сүйөм десе эле бирөөнү сүйүп калды эмес, элдин главный жүрөгүнө жетиш керек. Көбүнчө өз негизи ырчылар баягы клипмейкерге барганда могул ырга клип тартышым керек дегенде өзүң оюң кандай деп биринчи сурайт. Анан кийин оюң угуп бүткөндөн деп туруп, анан ошол баягы кемчиликтерин айтып ошого кошуп тарткан учурлар дагы болот. Кээрки клипмейкерлер жок, бул такыр болбойт, башынан баштап аягына чейин мага жакпады. Мен өзүмдүн оюмду айтып көрөйүн сага десе, демек сага жагып калса, ошол учурда тартылса болот. Клиптерге келсек, негизи өзү клип сөз түрдө ырчы болгон соң, баягы ар бир ырын жаратканын ар бирине тарта бербеш керек деп ойлойм. Мен бул жеке өзүмдүн оюм. Биринчиден ырды элге жеткирип, элге жетип, элдин жүрөгүнүн орун алса, андыктан сен клип тартсаң болот. Эгерде орун албай калса, анда тартыштын уже кажети жок. Анткени уже эл баа берип коет да. Сен ырың болбой калыптыр деген эле учурлар болушу мүмкүн да. Ошондуктан азыркы учурда, мисалы үчүн, ар бир ырчыга керек клип. Эмнеге керек? Клип бул сенин жүзүңдү элге таанытышыңа жардам берет. Сөз түрдө радиолордо угуп аткан ырыңды сен жүзүң көрбөйт да. Анан сүрөттөн көрөт дагы. Анан биздин кыргыздын кыздары баары эле бири-бирине окшош да. Анан жанагы ырчы ким эле аты деп отурбастан ошо клиптен көрүп, Палянчаева Палянча деп ошентип көрүп таанып калат. Жүрөгүмдү багындасың, кандай асыл жансың, аппак болгон менин таңым, менин жаным, менин сени күтүп ойлогон. Досторумна, чармачылык адамдарынан дагы аябай жакшы пикирлерди уктум. Сонун тартылыптыр деп, өз негизи чармачылык адамдарда Кыргызстанда пока төө менен эч ким тарта элек экен. Ошол менен өзгөчөлөндүм, клип аябай жакшы чыкты деп көп эле айтышты да. Биринчиден учурдан пайдаланып Ош ТВ телеканалына чоң ыраазычылык билдиребиз. Эл менен түздөн түз байланыштырып бергениңиздерге, сөз түрдө жалпы эле менин кандай десем, аябай жакшы көрүп билген көрөрмандарым, жаман көрүп билген көрөрмандарым, барыңыздарга чоң рахмат. Сиздер бар, мен бармын. Ар дайым сиздердин жакшылыктарыңыздарда жүз көрүшүп жүрө берели, аманчылыкта бололу. Кудайым эч качан бизди жаман сөздөн, жаман адамдан алыс кылсын. Ар дайым бар болойлу. Сиздерге чоң рахмат.